Assalamu alaikum YouTube suyucuları. Azırkı menin videom omurtqa gırıjası jönünde bolmokçu. Şul birine sorular gelip kalgan eken. Azır vaqtım bolgonduktan жооп berip koyuunu tura dep çeştim. Birinci soru Radişev Roma degen jigitten geliptir. Men oşol kommentariy arkılуу suroo bergen eken. Bizden jaka deyt bir sınıkçı geldi deyt da dagı bir Rusya'dan yürönüp geliptir. Atlant'ı salıp Atlant degen o moyundagı birinci omurtkany Atlant dep koyt. Oşonu menen büt bayagı bel omurtkadagı problemalardı bir salıp berүү menen ele ayıktırıp koyom dep atat. Uşuga işensem bolobу dep. Albatta Atlant abdan çoң maaniге ээ. Bul Atlant'ı salуу boyunca Kazak Kastaprav degендин школасы бар, ушундай Atlant менен иштеген жана башка белгилүү Россияда школалар бар. Ушул Atlant менен неме кылынган. Эми бирок мен жеке өзүмдүн теоретический мындай ишеничим жок. Ошол бир эле ушул жерди салуу менен башка мисалы үчүн белдин поясничный областтагы башка жактагы проблемаларды чечип коюуга. Эми бирок мен ал кишини көрбөгөндүктөн бунуку туура эмес деп ал кишинин кандай натыйжалар болуп жаткандыгын билбегендиктен менин мындай мүмкүн эмес деп айтып коюум албетте туура эмес болуп калат достор. Ошондуктан албетте ар кандай нерселер болушу мүмкүн. Ал киши балким ошол моюндун эле Атлантын салуу менен ошону менен бирге дагы башка омурткалардын баягы жылышып кеткен жерлерин дагы салса керек. Эми баягы урматтуу Roma, siz balkim мындай ошону туура эмес түшүнүп алган болушуңуз керек да. Албетте бир эле салуу менен чоң натыйжага жетүүгө болот. Күчтүү ошондой ата бабалардан калган немелерди үйрөнгөн сыныкчылар арабызда жок эмес. Мен мисалы үчүн былтыр Бишкекке барганда өзүмдүн группалаш кызым ушундай каттуу ооруп, мен массаж кылган жокмун аны, анткени ички эмесинде киста бар деп анан киста кылууга, ишик бар жерди массаж кылууга болбойт, а бирок ал башка Жыргал деген бир ошондой сыныкчыга сиз айтып жатасыз Рома 15.000 экен, ушул кымбатыраак бир эме деп. Менин группалаш кызым 22.000, мен билгенден 22.000 ошол бир эле процедурага 22.000 сомун берип, ошол Жыргал деген таластык жигит экен. Мен чын айтканда тааныбайм, мен Кыргызстанда аз жүрүп тааныбай калдым. Баягы колуман келсе бир таанышууга мүмкүнчүлүк болсо, насип этсе таанышып калаттырбыз. Ошол жигит ошол менин группалаш кызымды бир процедура менен айыктырып койду. Бул жер бирөөнү рекламалоо эмес, ошол сиздин сурооңузга жооп катары мен айтып жатам. Урматтуу Радишев Рома. Экинчи суроо болсо Козыкеева Чынара дегенден келиптир. Козыкеева Чынара, менин белимде грыжам бар, анан ушул оң жак седалищный нервтерим кошо ооруйт дейт да. Эми эгерде менин ушул жерде менин алдымда болгонуңузда мен көрүп туруп айтат элем кандай эмне себептен эмне болуп жатат деп туруп. Эми менин методикам боюнча мен массажистмин жана мануалистмин. Ошол массаж кылып, ошол баягы омурткаларды ордоруна келтирип, ошондой жол менен 10 процедурадан 18, 20, 30га чейинки процедуралар менен адамдар менен иштешемин да. Кээ бир адам минимум 10 процедура жасайм, кээ бири бир 3-4 процедурадан кийин эле жакшы болуп калат. Бирок ошону так болуш үчүн 10 жолу жасаймын. Болбогондорду кайра дагы кайталап ошондой баягы жакшы абалга келгиче жасаймын да. Анан дагы айта кетчү нерсе, мен башка школаны карманамын. Мисалы үчүн бул оорулардын келип чыгышы достор, бул омуртка бел оорулары, ушул омуртка грыжасын көп айтабыз да. Омуртка грыжам бар экен, анан мынча миллиметр болуп калыптыр, эмне кылышым керек, операция кылышым керекпи, кандай деп эле менден көп сурайт да. Эми баягы менин эмем боюнча мен карманган, ушул менин өзүмдүн окуучуларым, мен үйрөнгөн эмелер боюнча оорулардын бардыгы грыжа ал өзүнөн өзү эле бир пайда болуп калбайт. Анын бир себеби болот да достор. Ал бир кандайдыр бир өзгөрүүдөн, кандайдыр бир патологиядан ошол грыжа келип чыгат. Биринчи ошол себебин келип чыгуу себебин жок кылмайынча анын натыйжасы болбойт. Грыжаны операция кылып алып койсоң деле бияктагы себептери жок болбоюнча кайра грыжа чыга берет. Ал грыжадан оору деле
Al kırjanın janında nerv окончаниялары, nerv бүтүүчү эмелери жок. Ал жерден оорушу мүмкүн эмес. Оорунун бардыгы булчуңдардан башталат. Булчуңдар баягы напряжение болуп, мисалы үчүн туура эмес отургандан же болбосо туура эмес мынтип жүргөндөн, походкандан, кандайдыр бир башка бир кыймылдардан, травмадан ошол булчуң биринчи забыркайт дагы. Андан кийин булчуң напряженный болуп, ошол омурткага баягы азык заттарды өткөрбөй калат. Канды мындайча айтканда, кислород, баягы витаминдер өтпөй калганда омуртка отура баштайт. Анан грыжа биринчи степень, экинчи степень ушинтип остеохондроз болуп, анан грыжага айланып кете берет да. Омуртка ооруларынын көпчүлүгү ушул булчуңдардан келип чыгат. Биринчи ошон үчүн мен массаж кылам жакшылап. Массаж кылып туруп, анан баягы жылышып кеткен омурткаларды ордуна коюу менен ушундай методика менен кетет да. Мен өзүм ооруганда дагы айыктырган адам мени ошол методика менен кылган. Мен ошол методиканы карманамын достор. Анан баягындай бир салып коюп эле болду деп эмеге мен карманбайм. Аны баягы ар кимдин результаты, натыйжасына жараша баягы ар ким өзүнө неме кылышат да. Эми мен чынарак айта кете турганым, бул сөзсүз түрдө эми албетте бирөөлөрдөн сурап консультация кылып эме кылып атат. Сөзсүз түрдө көрүнүш керек, биринчи диагнозун коюш керек. Эмне болгон, доктурга көрүнөсүңбү же башка бир билгендерге көрүнөсүңбү, ал грыжадан каяктан, эмне себептен грыжа болду, балким жөн эле баягы седалищный нервге суук тийип калышы мүмкүн. Баягы кыргызча айтканда ишал, кыргызчасы эме деп коет, куяң, ал эми орусчасы ишиаз, ишалгия деген ушундай оорулар бар да. Ал бир 5-6 процедура менен эле массаж, гимнастика ушундайлар менен жакшы болуп кете турган нерсе достор. Муну билиш керек да. Анан кийин ооруп, мындай эме кылып, самолечение кылып, анан айыктырып алам деп диклофенак ичип, диклофенак маздарын сыйпап, ушинтип жүрө берсең айыкпайсың да. Ошон үчүн кимге болбосун баягы элдерден баягы результат, натыйжасы жакшы болуп аткан эмелерге эле барып көрүнүп, доктурга болсо доктурга көрүнүп, иши кылып бир нерсе кылыш керек да. Анан мен 4 жылдан бери ооруп атам, мен 5 жылдан бери ооруп атам деп коюп эле чыдап жүрө бергенге болбойт. Сөзсүз түрдө көрүнгүлө кимдир бирөөгө. Мен мисалы үчүн азыр айтат элем, мына YouTube'дан мен көрүп жатам. Кастапров Алтынбек деген жигиттин эмесин аябай жакшы результаттары жакшы болуп жатат. Эми кээ бир мындай комменттер да бар экен. Албетте Алтынбек же болбосо башка бирөө сыйкырчы эмес. Эгерде Алтынбек бардык барган адамдарды 100% эле айыктыра берсе, анда вообще Алтынбек эмес, эме болуп Алмазбек болуп кетпейби? Ошон үчүн Алтынбекте деле анча мынча результат болбой калышы мүмкүн. Ошондой комменттер да чыгып жатат. Эми албетте мен ошол Кыргызстандагы болгон адамдарды балким ушул Алтынбекке баргыла деп айтат элем. Себеби результаттары жакшы болуп жатат. Жанагы менин группалашым эме кылган, Жыргалга барып көргүлө достор. Ушундай иши кылып баягы элден угуп эме кылып аракет кылыш керек да, иши кылып кандай болбосун. Анан мен ооруп атам эле деп коюп отура берген болбойт. Андан кийин мен мына мячикти көп көрсөтүп жатам, мячикти. Зоомагазиндерде бар деп баягы күчүктөр тиште ойной турган мячик, туюк, гладкий, мындай жылмакай, теннисный, чоң теннистин размериндей, ошонун өлчөмүндөй, баягы шабдаалынын, чоң шабдаалардын өлчөмүндөй бар да. Ошол жок дегенде ошол мячикти паластын үстүнө коюп катайт этип, жонун менен могу эмелерди, триггердик точкаларды, биздин методикада ушундай булчуңдарда триггердик точка, ошону езсең, ошол жок болуп, эме болгондон кийин баягы омурткага питание жакшы барып, кайра омуртка резорбция процесси деп коет. Омуртка грыжаны жок кылып өзүнөн өзү баягы баштапкы калыбына кандайдыр бир деңгээлде келет да достор. Сөзсүз түрдө гимнастика, сөзсүз түрдө ысык процедуралар, анан баягы грыжа болсо анан массаж болбойт экен, доктурлар ушинтип айтты, анан ысыкты койсо болбойт экен деп айтты. Доктурларың айта берет, анан акыры андан башка метод жок болсо ошону кылыш керек да. Массаж, мануальный терапия, ошол биздин сыныкчылардын приемдору, ошо медицинадагы мануальный терапия, ошол биздин сыныкчылардын манипуляциясы, ошол мануальный терапия болот достор. Андан гимнастика, сөзсүз түрдө гимнастика. Азыр эмнеде YouTube'да гимнастика дегендин абдан көп сонун түрлөрү бар. Мындай колуңардан келишинче, кандай нерсе колуңардан келе турган бир варианттарын караштырып көрүп, акырын-акырындан анан гимнастика жасайт десе эле кыйналып жасап, өзүңөргө кайра күч келтирип эмес, акырындан, баардыгын акырындан. Жана башка йога дагы аябай жакшы жардам берет, потому что осанканы мындай түз кармап, бияктарга эмелерди кылып, ушундай статистикалык баягындай көнүгүүлөр менен йога аябай ушул бел ооруларга жакшы жардамын тийгизет. Баняга, мончого барып, веник менен чаап,
işi kılıp bayagı ukkan görgön nerselerdin bardığın dozası menen akırından eme kıldırıp jasaş gerek dostlar. Menin dele belim ooruyt bayagınday 17 yaş kuramındagıday olu ayıgıp ketpeysin bir belin oru eme kılgandayın. Özüңdü daima saktap жүрүшүң керек. Анан да кайта кетчү нерсе баягы мага көп келишет да. Анан bir 4-5 seans ötkөндөн кийин жакшы болуп калганда эле до конца жок дегенде bir 10 процедураны жакшылап bir жолу bir жакшы аягына чейин кылып койсоңор жакшы болуп кетесиңер да. Мындан 3-4 клиенттер болду. Мисалы үчүн келет дагы 5-6 эме кылат анан жакшы болуп калганда кетип калат. Мен эчтеке дебейм, кайра звонить этип дагы сурабайм, акыбалын дагы сурабайм. Эгерде мени менен до конца эме кылган жигиттер менен мен мисалы үчүн көбүнчө эркек балдарды массаж кылып көп эркек адамдарды эме кыласың эми аялдар көбүнчө тартынып келишпейт мисалы үчүн массажга. Ошолор менен мен до сих пор азырга чейин мындай сүйлөшүп, кандай акыбалың деп ушундай бир ага ини болгон сыяктуу болуп мамиле калып калат да. Ал эми баягы 4-5 жолу процедура алып ошол бойдон жок болгон адамдар менен мен сүйлөшпөйм. Анын кийинкисине дагы кызыкпайм дагы. Алардын тагдыры эмне болуп атат, эме себеби до конца чыгарбай коюшат да. Жок дегенде бир айыгып эме кылып кетиш керек да. Адам чыдамдуу болуш керек. Андан кийин леченияны кылып атканда ошол баягы сакайтуу процедурасын жасап атканда башка нерсени коюп, биздикилер ишти дагы кыла берет, биягынан лечениясын дагы кыла берет, аралаштырып, кашасын чыгарып, ушундай эме да жок лечениянын жок дегенде бир 10 күн же 20 күн ошол ооруга көңүлүңдү буруп больницада жаткандагыдай өзүңдү карашың керек да. Анан үйдөн бир массаж алып коюп, эртеси оор темирди көтөрүп андай кылсаң эч кандай натыйжа болбойт достор. Ошол менин айтайын дегендерим. Андан кийин диагнозду туура койдургула. Эгерде болезнь Бехтерева боло турган болсоңор, менин немемде дагы бар, айыкпаган бел оору деген темаларда. Бехтеревада эч кандай медицинанын күчү жетпейт. Азыркы современный медицина Бехтереваны айыктыра албайт. Только гимнастика менен өзүңөр алып жакшы болуп жүрөсүңөр. Бирок коркунучу жок. Эртең менен жок дегенде 20 жарым саат, 20 мүнөт жарым саат, кечинде дагы ушундай жарым саат, 20 мүнөт сөзсүз түрдө гимнастикалар жасап, массаждарды алып, активдүү образ кылып, витаминдүү тамактарды жеп, осанканы түз алып жүрүп, ушундай эле кылсаңар, өзүңөр жардам берип жакшы болот достор. Менин бүгүнкү айтайын деген нерсем ушул. Саламатта болуңуздар, дениңиздер чың болсун. Дайыма ден соолугуңар чың болуп, ушул жакшы болуп жүрө бергиле достор.